Барыңыздарга ассаламу алейкум. Бул видеодо сиздерге Taobao сайтына кантип пароль коебуз, ошол боюнча көрсөтүп берем. Taobao сайтына киребиз. Бул жакта киргенден кийин бул жерде личный кабинетке киребиз. Мынакей, личный кабинетке киргенде эң жогоруда турган бул жерде мынакей TB 1105 аягы 90 болуп турган. Бул менин Taobao'догу логиним. Сиздерде да ушундай чыгат. Бул биздин логин болот. Бул логинди сиздер жазып алсаңыздар болот кагазга. Себеби телефон алмаштырганда бул логинди жазып, жана паролуңуздарды жазып, Taobao сайтына кире аласыздар. Эми биз паролду кантип коебуз? Бул жерде жогоруда турган настройки сүрөт турат. Мен көрсөтүп жаткан ушуга киребиз. Киргенде бизге ушундай бет ачылат. Бул жерде биз мынакей 3-чү бул басылып кетти. Мынакей 3-чү жазуу турат, көрсөтүп жаткан ушул жерге киребиз. Мынакей киргенде бизди мындай Taobao логинибиз, телефон номерибиз ушулар чыгат. Бул жерде биз 4-чүсүн тандайбыз. Мынакей 4-чүсүнө киребиз. Киргенде бизге ушундай эки жер чыгат. Бул жерге паролубузду жазышыбыз керек. 6 цифрадан 20 цифрага чейин. Бул жерде эч кандай тире, запятая эч кандай колдонбойбуз. Минимум 6 цифрадан болуш керек. Жана экинчисине подтверждать кылабыз. Кайра ошол эле придумать кылган паролубузду жазабыз. Пароль жазып алган соң бул жерде птичканы монтип жаныктырыш керек. И бул жерде оранжевыйды басабыз. Окей. Бир аз күтүп тургандан кийин бизге ушундай бул жерде биз оранжевыйды басабыз. Мынакей бизге ушинтип личный кабинетибиз ачылып калат.